берилген убадалар ишке ашпай, булар артка кетип атты. Эрте карапайым элди какшатпай, өзүңүз азыр уктуңуз. Азыр бизге айтат, иште табасаң чыгып кет дейт. Мен ошончо ичимдеги нерсени мен кайкып барам, мен ошончо расход кылып алдым. Сизден кийинки артыңыздагы солдаттарыңыз рыноктун жетекчисин коркутат экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу калай калк, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн Ош областында, Ош шаарында, Ош автоунаа рыногунда, базарындабыз. Базардын аты Ош болуп калды, Ош авто рыногу болуп калды. Ошол автоунаа базарында ашкана иштеткен биздин бүт апаларыбыз, эжелерибиз, чоң энелерибиз бар экен арасында. Биздин айта турган сөзүбүз бар. Биздин үнүбүздү жогору жакка жетишине себепкер болгула талант Аплай YouTube каналы бизге жардамыңар керек деп чакыргандан убакыт бөлүп бүгүн 15-числа 8-ге 5 мүнөт убакыт калды. Кеч болсо дагы келдик айла жоктон. Бүгүн 3 жерге барып съемка кылдык. Айтор Ош мэри бизди буга чейинки авторыныкта биз айына 2000ден 3000ден эң кымбат точкабыз 4000 болгон. Анткени бир эле суббота воскресенье күнү базар иштеген. Башка күндөрү базар иштеген эмес. Жаңы келген Тойс X мэрибиз бул жерге шарт түзүп беребиз, сонун кылып сырткы частный авторыноктардын баарын, автосалондордун баардыгын жабып беребиз, баардыгын ушул жерге киргизип беребиз. Күнүгө иштейсиңер, жумушуңар сонун болот. Айтор силерге скелеттин сырткы көрүнүшүн бүт толук бүтүрүп беребиз. Ичин өзүңөр толтуруп иштейсиңер деп туруп, анан кээ бир учурда булардын акылын урдаган, кээ бир учурда буларга мотивация берген, ушул кезге чейин айтор сооротуп, же булардын жумушу экспердин айтканындай күнүгө авторынок иштеп, булардын соодасы, клиенттердин булар элестеткендей ашкананын ичи толо, клиент жок. Айтор бүгүнкү күнү артка кете баштаган, минуска кете баштагандыктан биздин үнүбүздү эч ким укпай атат. Мэрге барсак, рыногуңардын директору бар дейт. Директорго келсек, мен эчтенсе чалбайм, мен эч ким укпайт. Рынок Ош мэрине баргыла дейт. Энеңе бар, атаңа бар болуп атат. Кыскасы биздин үнүбүздү угуп кет деп чакырышты. Сөздү кыска кылайын, убактыбыз тар, анткени 1 саат бул жерде азыр талкуу болот. Аксакалдардан эң чоңу, чоң энебиз экен, чоң энебизден баштайлы. Апа, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз өзүңүздү тааныштырып, эмне болуп атат? Жалпы мына Аплай талант Аплай YouTube каналы аркылуу ошол коомчулукка, анан бийликке, Ош мэри жанагыбызга кайрылсаңыз болот. Мына биз Ош шаарынын авторыногунда ушу базарда отурабыз. Өзүм Шарипова Парида атым. 7 баланын энесимин. Алла буйруса ушул насип экен, ушу машина базар ачылгандан бери ушу базардабыз. Кыскасы бала чака менен, бала чака багабыз деп, тирикчилик деп ушинтип карапайым эле элдер иштейт бул жерде, менен башка деле. Биздин кайрылуубуздун себеби мынанда аябай жакшы мэр келди, жаман эмес. Мына Садыр Жапаровдун жарлыгы боюнча ишкерлерди колдоо, ишкерлерге жардам беребиз, колдойбуз деген жери бар. Ошол Садыр Жапаровдун айтуусуна байланыштуу ушу биз ушу кайрылдык. Ушул базарды жакшысынакай кылып мэр жасап берди, мурунку тапаларыбызды жок кылды. Бирок жакшы, жаман эмес. Месталарды жаңыдан кылып берди. Бирок курук эле корпусун эле тургузуп ошентип берди. Бергенде эми иш баштадык. Баштаганда бизге эң көйгөйлүү маселе аренданы өтө мындай кымбат кылып койду. Мурун 3000, 4000 төлөсөк, азыр 32500 төлөйбүз. Бир эле аренда эмес, налогубуз 10.000, 12.000, 15.000ге чейин көтөрүлүп кетет. Ошо себептен эми кайрылып атабыз. Иштеген эмгегибиз мындай каптабай калды, кыскасы. Бул тамак экен, тамактын иши да кыйын экен. Адам азыраак келет. Мэрдин айтуусу боюнча мынандай да. Мэр авторынокту ачтым, сиздерге аябай жакшы круглый бир ай бою, апта бою иштейт деп бизге ушундай кылып убада кылып, сиздерге аябай жакшы шарт түзүп берем. Шаардагы автосалондордун баардыгын ушул авторыноктун ичине киргизип, күндө соода кыласыздар буйруса деп ушинтип бизге неме кылып
аренданы кымбат кылып койду. Бирок ондой болбой калды. Кымбат болгондо канча, айына канча бересиздер? Айына 32.500 беребиз. Онун светибиз 5-6 миңге чыгып кетет. Ол дагы ушу неме болот алигиндай. Эмне дейт? Кошун Кымбат 5-6 сом. Ол деле коммерческий. ошондой болот. Онун налогубуз коммерческий кымбатыраак. коммерческий. Налогубуз дагы бир 10 миңден ашып кетет да. Мали 1-2 кыз иштесе ого налогун дагы төлөтөт. Жалпы чыгымыңыздар канча ошондо? Бир айда канча чыгым? Бир айда жалпы чыгымыбыз 50 миңге тапташпайбыз. Мусорубуз бар. Ошондой. Ошо көйгөйгө кайрылып аткан жерибиз эми. Жанар Акаев балама ошо бизге жардам берип, ишкерлерди колдоп, эми ушуну биз жардамы ушу бизге жеңилирээк кылып берсе. Мурун квадрат метрине 50 сом болсо, азыр 300 сомдон төлөйбүз. Квадрат метр өтө эле кымбат кылып койду. Ошого жардам берсе деп үмүт кылып, мынантип чогулуп отурабыз. Сиз айттыңыз, апа, Садыр Нуркожоевичтин ажообуздун саясаты бул ишкерлерди колдош керек. Ооба. Бизди колдоо максатында экс-мэр бул жерге келип, сиздерге сонун кылгандай татына касиеттүү көрүнүшү чындыгында татына. Рахмат. Сиздерди колдоо максатында ашкананы сонун кылып, скелетин эле, сыртты көрүнүш, сырт эле. жөн эле бир помещенияны куруп берди дагы. Анан сиз айтып атпайсызбы, ичин өзүбүз толтурдук. Ооба. Жалпы канча расход кылдыңыздар ошондо? Ошо жалпы ичине стол майда чүйдө баардыгы болуп, ичинде жоктон кредит алып, ичин 1,5 миллионго чыгып кетти кыскасы. 1,5 миллион менен ичин толтуруп. 1 миллиондон ашты да. Ишкерлерди колдоо максатында сиздерге бир жөнөкөй помещенияны берди. Ушундай жол менен колдоду. Ичин толтуруп, анан бирөө толу арендага берсе, андан бир жөнөгөн, андан наразы болбосоңор керек. Ооба, ондой болгондо 1,5 миллион акчаны өзүңөр сарптадыңар. Ичин толтуруп, бул эми кухня, мебель, там жана печке, керектүү нерселерди алганды чыгаттырсыңар. Салым болду болбоду сиздер тараптан ошол кайча сырткы мындай скелетин эле курганга, ошол ашкананын мындай корпусун курганга сиздер тараптан кандайдыр бир дагы бир жагынан салым болду, канализация дедиңер жанаба. Кандай дагы чыгымдар бар? 1,5 миллиондон сырткары дагы. 1,5 миллион эми бул ошол плитага, духовкаңарга, керектүү нерселерге иштеттирсиңер. Стол ошо. Мамлекетке президенттин саясаты ишкерлерди колдоо деп айтты дедиңиз. Макул, ал жакшы. Мэрибиз колдоптур сиздерди, колдоп туруп, бирок өзүңөр эле жасаткан турбай. Кайра эле өзүбүз жасадык. Ошондо да эмнелерди жасадыңар? Кухнянын ичин толтургандан башка дагы ашкананын өзүнө. Ашкананын өзүнө эми ошол алиги ичиндеги эмне деп коет, сантехникасы, кыскасы канализациясына акча чогулт деди, ону чогултуп бердик. Кыскасы ошондой, onu да ашыкча дагы чыгымдарды бердик. Отдельно ар бириңерден. Отдельно, ар бир ашканадан алды. Сыртындагы мынандай, например, номер 1 ашкана. Олар номер 1ге бардыгын өзү. Логотиптерди да бүт өзүңөр жасадыңар. Ушундай жол менен биздин экс-мэр ишкерлерди колдоп турду, мындай айтканда. Эми ого Жеңишбек Токторов. Бирок ошо арендабыз кымбатыраак болуп калды да. Ошо кымбатыраак. Ошону биздин максатыбыз, мындай көп балалуулар бар. Биздин ашыкча бир мындай заправкабыз жок, бир ишканабыз жок. Бардыгы эле ушул жер. Мен мисалы үчүн өзүм мына кеңеште ушул машина базарынын астында местныймын. Мисалы үчүн ушу келин кесегибиз, бала чакалуу студент окутат. Бардыгы эле ушундой бир карапайым эл. Ушулар кыйналат да. Кыйналат. Өтө карапайым эл бардыгы эле. Мурда мен билгенде бул авторынок бир гана суббота, воскресенье күнү иштечү. Туурабы? Ооба. Азыр деле ошондойбу? Азыр кайсы күнү иштеп атат? Бир эле воскресенье иштеп атабы? Учурдун талабы. Эл бир гана воскресенье күнү келет, болду. Силер айтып атпайсыңарбы, ишкерлерди колдогула деди, анан бизди келип колдоду Жеңиш Токторбаев, Ошо. Андан силер бир жумада, бир айда 30 күн соода кыласыңар деди. Ошондой деди. Ошондой соода болуп атабы? Күнүгө иштеп атасыңар. Ошол ондой болбой калды. Азыр бүгүнкү күнү карызга кирип атасыңар, минуско кирип атасыңар. Сиздер эми ошондо жанакы жасалган ичке бардыңардын акыбалыңар ошол да. Ичин өзүңөрдү кредитке алып жасадыңар. Мисалы биз мына эмеректин өзүн 300 миңге жасаттык. 300 миңге эмереген жасаттык. Ичиндеги газын, идиш койгонун, раковинасын 150 миңге алдым, немеси менен кошулуп кредитке алдым. Пособиядан чыктым мен ушунун үчүн. Балдардын 4 балам, 5 балам пособия алат элем. Бул да как раз президенттин саясаты да, сос контрактка сиз дагы кошулган турбайбы? Сос контрактты толтуруп ушуну ишкана кылып көрсөтүп мен 150 миң пособиядан чыгып, анан кийин ичин толтурдук биз. Ошо карыздарыбызды да сиздер төлөй албай атабыз азыр. Мэр обещать этет, экс-мэр обещать эткенде күнүгө соода жок. Күнүгө иш жок. Бир эле воскресенье күнү болот, иш болду. Бир айда 4 күндө. Ол күндөрү дагы азыр мына эки ашкана бириксе
33 ашкана. Бул жерде мына бизге башында айткан мына жаныңардагы тетик базары келет. Полный тетик базарлардан алып келебиз. Буларда да ашкана болбойт. Булар өзүнүн ашканасы менен келди. Тетик базары да. Мына жактан азыр мына ишканалар чыгат. Булар да өзүнүн ашканасы менен келет. Ар ишкана өзүнүн ашканасы менен келет. А биздин базарга ашкананы слишком көп кылып койгон. 33 кылыпчы. 33 Көп кылган, еще плюс арендасынан совсем көтөрүп таштаган. Азыр жалпы эки базар бириккенде 33 ашкана бар бизде. Азыр 6-күнү кирбеген себеби 6-күнү да төлөп калат экенбиз деп 12ден кийин кирип атышат да машиналар. А 12ден кийин эч ким тамак жебейт экен. 12ден кийин бир күнгө төлөйбүз деп машинанын баардыгы ошондон кийин кирип атышат. Машиналардан кымбаттатып койгон немелеринчи арена. То есть бул жерге машина сатууга киришин кирген адамдар да кирбейт да. 12 түнкү Мурда 12ден кийин пятница киришет. күнү келип заготовка кылып, суббота күнү жумушка чыккан болсок, азыр 6-күнү келебиз, заготовка кылабыз, бир күн ишке чыгабыз. бир эле жумасына базар күнү иштеп атасыңар. Аренда жалпы расходуңар 60 миңге барып калат. 50-60 миңге чыгып кетет. Анан биз ичин жасатканда полный кредит алып жасаганбыз. Азыр мен 2 айдан бери кредитимди төлөй электим. Еще аренда май айын төлөй албайт. Просрок кетти уже кредитте. Мындай уверенность каяктан мэрде что күнүгө бул жерде иштейсиңер? Бизге частный автосалондордун баардыгы кирет. Силер күнүгө иштейсиңер деп туруп башында 300 сомдон койгондо биз макул болгонбуз. Күнүгө иштесек мейли эле деп. Частный автосалондорду алып келиштиби? Алып келишкен, биринчи алып келгенде жакшы болуп аткан. Андан Кое туруңуз, ошондо биринчи частный сырттагы частный автосалондордун баардыгын жапкан. Алардын баардыгы мажбурлап бул жака алып келген. Бул жерде иштей башташкан. То есть мэрия тарабынан бюджеттен акча бөлүнүп, мына үстү жабылган жерлер бүт частный салондорго берилген да, значит, да? Частный салондорго берилген. Анан мэрияга барсак бизге айтып атат, асфальт кылганбыз, навес кылганбыз деп атат. Бул навестерди ошол частный салондорго деп жасашкан да аларчы. Анан алар кирбей калса бизге төлөө түшүп керек эмес да. Алар изначально кирди деп атпайсыңар? Кирген башында. Кирди, бүгүнкү күнү алар кайра чыгып кетти. Алмашкандан кийин Азыр мэр алмашты, жаңы мэр азыр Акаев мырза, Жанар Акаев келди, Жанар мырза келгенден бе? Мэр алмаш элек деле кетип калышкан алар кайра эле. Толук алып келе албады, ол деле. Алып келе алган жок. Ошондо бүгүнкү күнү сырттагы частный салондор иштеп атат. Иштеп атат баардыгы. Ошол жака кетип калып атышат азыр. Азыр чындап эле учурдун талабы ушундай болуп калды. Анткени азыр баардыгы соцсеттерден, особенно Instagram баракчадан жана частный автосалондор арзан баада реклама кылып атат дагы, элдин баары ошол жерден соода сатып кылып атат да. Онлайн соода сатып болот андайча айтканда. Бул жерге чындыгында эл, то есть талап аз экен да. Алармандагы, сатармандагы жумасына бир эле жолу воскресенье күнү келет экен. Орто жолдо сиздер кыйналып турсуздар да, же аренда төлөй албай, же кредит төлөй албай. Ошондо биз бир айда 4 күн иштесек, 4 күндө биз 15 бир күндө 15 миң таап чыксак, андан кийин актайт да биздин расходтучу. Хорошо, ошондо бүгүнкү күнү 31.500дөн аренда плата, 32.500дөн туура келип атат. Сиздердин талабыңыздар ошондо кандай болуп атат? Талап бүгүн азыр бийлик алмашты. Жанар мырза келди, Жанар Акаев келди. Бизге кече биз мына бул бир эле жолу биз кайрылуубуз эмес сиздерге. Буга чейин биз мэрге кайрылдык. Февралдан бери жүрөбүз бизчи ушу мына аренда үчүн февралдан бери жүрөбүз. Биринчи биз мэрге бардык. Бул алдыңкы мэр кете элек малын барганбыз. Одан кийин алмашты. Жанар Акаев келди, ого бардык. Онон булар шаардык кеңештин депутаттары бар экен. Олорго арыз жаздык. Одан кийин директоруңа отвечать этилер, директорго жаздык. Анан кечегенде президент келип маселени жеринде чечкиле деп айтты го. Айтканда мына кеңеште дагы чогулуш болду. Мэрлер келип чогулуш кылганда мен лично өзүм чыгып айттым. Айттым эле, Жанар Акаев айтты, Айбек тур деди. Анан кийин машина базардан кийин бар, тур деди. Анан ошо бирөөсү турду. Мыналардын проблемасын чечип бергиле деди. Мына ошодон бери дагы деле чечилбей жүрөт. Губернатор келди, президенттин саясаты була. Президент өзү келди дагы. Үнүңөрдү укту, кийин жалпы кыргыз элине кайрылуу жасабады. Негизги маселе областтын өзүндө, райондун өзүндө, айыл өкмөтүнүн өзүндө чечиле турган маселелер экен. Чындыгында местный бийлик иштебегенден, шалакылыктан, кайдыгерликтен карапайым эл сырат этип атканын ажабыз эле ошондо. Ошонун артынан ажабыз өзү успейт этпейт, самасыбай губернаторду айландырды да. Губернатор ушул күндө дагы жергиликтүү калк менен бүгүнкү күнү дагы айланып элдин үнүн угуп жүрөт. Ошондой эле учурашууда сиздин үнүңүздү алар угуп, то есть Жанар мырза биздин азыркы оштун мэри. Айбек бул рыноктун башчысы. Ага команда берди, маселени чеч деди. Бүгүнкү күнү Айбек чечпей атабы, ошондо сиздердин үнүңүздөрдү укпай атат. Биз
директорга биз кечегинде барганда айтты. Мен ушул жерге ол биз келгенден кийин бул жердин директору да калмашты да. Алдын Арстан деген ака болчу. Одан кийин Айбек дегени келди. Келгенде бул ака Айбек айтты, мен карапайым элдин немесин жеткире албай жүрөм. Сер тараптамын мен бардым. Бул жерде вице-мэр де да? Мэр бар деди. Ошо мынал кыскасы биздин машина базарга өздөрүнүн банда эконом бөлөсү деген чечип биз эми түшүнбөйбүз, булар окуган, окумушту билет. Бизге түшүндүргүчү боюнча бир вице-мэр сен биздин саясатты колдой атасың деп бул Айбек мырзаны да эме кылып атат экен. Биздин саясатты колдой, сен элди эл менен иштеше албай атасың, айтор элди көндүрүп элден акча ала албай атасың деп. Эгерде сен көндүрө албасаң 50 миңден эмес 500 миңден бере турган аренда бере турган директорду апарып коюп коем деп ошондой кылып атат. Эми өздөрүнүн саясаты болот. Мына мэриядан коркутуп атыптыр да кайтып, Внутрь себя өзөрүндө согуш болуп атат. Бизге билгизбей оны. Урматтуу Ош мэри Жанар мырза, Жанар эми бул жолборс да, досубуз болот. Биздин мен менен тең 86 дос бала болот негизи. Урматтуу Жанар мырза, карапайым элди какшатпай, өзүңүз азыр уктуңуз. Өзүңүз сизден кийинки артыңыздагы солдаттарыңыз рыноктун жетекчисин коркутат экен, керек болсо сени иштен алып ордуңа адам коебуз дейт экен, эл менен иштеше албайдан элдин акчасын ала албай атасың дейт экен. Сиз команда бергени менен алар ишти алып бара албай атпыр да. Эгерде мен түшүндүм да буларды, эгерде все-таки ишкерлерди колдоп болгондо кандай? Азыр апалар айткандай эмес да. Ишкерлерди колдоп толук аны бир ашкананы башынан аягына чейин тургузуп иштей турган. Вот ишкер келди, кирип туруп эле ишти баштай турган деңгээлде даярдап туруп, буларды 1,5 миллион кредит алдырбай туруп, даяр иш ашкананы берип туруп, 32.500дөн аренда алсаңыздар, ана бир жөн эле. Разы боло белеңер? Бардыңар, разы болот белеңер? Кредит жок. Разы болуп эле, силер дагы разы, булар дагы разы. Андан азыр эми ишкерлерди колдодук деп туруп эле сонун кылып сыртынан бир корпусту эле тургузуп туруп, лөккө конструкция менен тургузуп туруп дагы сырткы көрүнүшүндө булар жасаса, канализациянын ичи айтор кээ бир сантехник бүт пакеттерди өздөрүнө алдырсаңар, андан сырткары ичин дагы өздөрүнө толтуртсаңар, анан квадрат метрин 300 сомдон деп атасыздар го. 300 сомдон квадрат метр. Итого айдын аягында 32.500 плюс буларга налог бар. Ар бир коммерческий свет бар, дагы эмнелериңер бар, чыгымдарыңар. Кандай чыгымдар бар? Мусор бар, газ, эмчектерибиз бар, эмчегибиз бар. эмчек, налог да. Ошо полный ошолордун баарын. Жалпы булардан 50 миң каражат кетип атыптыр да. Арынык бир эле 60 миңге чейин жетип атат алдыңкы эмелер. Расходуна, ежемесячный расход. Күнүнө 2 миңден чыгымыңар бар. Күнүгө чыгым көп эле ооба. Жумасына бир эле жолу иштеп атасыңар. То есть өзүн-өзү каттабай атат. Пайда жок, артка кетип атасыңар. 7 күн болсо бир эле күн иш күн болот. 6 күнү ошо как положено үйдө эле эс алабыз биз деле. Президенттин саясатын ишке ашырыш, должным образом ишке ашырса анда жакшы. Анда калктын баардыгы разы болот. Калктын баардыгы мындай жумуш менен камсыздалып. Канча, например, эже сиз канча адам иштейт колуңузда? Ашканаңызда канча адам иш орун менен камсыздалды? Жалпы азыр 3 кызым бар менин. 3 кызыңыз иштейт. Өзүңүз менен 4 адам бир ашканада жумуш орун пайда болуп тур. Бирок бүгүнкү күнү берилген убадалар ишке ашпай, булар артка кетип атты. Эртең булардын кредитин ким төлөйт? Ким жана инвалид балам бар деп атпайсыңар? Канча инвалид балаңыз бар? 2 инвалид балам бар. 2 инвалид балаңыздын жанакы пособиясынан баш тартып, сос пакетиге контрактка кол коюп, ошол акчаны влашт эттиңиз да бул жака. Үмүтүңүз мэр айткандай иш алдыга жылып, күнүгө соода болуп, бутка туруп уштун ордуна абыр бүгүнкү күнү артка кетип атасыздар. Кетип, даже кредитим бар. Ошо маалда биз мына 300 миң мөл булактан мен 300 миң кредит алганмын мына столдорум үчүн. Ошолорун төлөй албай атам да азыр бүгүнкү күндө. Төлөй албай отурам. Булар бизге ошо сиз айткандай 1,5 миллионго бар жогун бүтүрүп, бизди даяр бизнеске алып киргенде, мисалы мен иштете албасам, мен чыгып кетет элем. Азыр бизге айтат, иштете албасаң чыгып кет дейт. Мен ошончо ичиндеги нерсени мен кайкып барам, мен ошончо расход кылып алдым, мисалы. Иштете албасаң чыгып кет деп ким айтып атат сиздерди? Мына авторунуктун айтат. Алың жетпесе чыгып кет дейт. Биз бир нерсе айтсак, алың жетпейби? Турак сүйлөсөк эле ошончо иштете албайсың чыгып кет дешет. Биз ошончо эместен Колдоо көрсөтүш эме жок, наоборот коркутабы, чыгып кеткиле деп. Алып чыгып эми ошол өзүңөр алгандын баарын алып чыгып кеткиле дейт. Анан биз ону ошончо нерсени кайка алып чыгып кетебиз? Апарып кайка сатабыз? Чыгып кеткен чакта дагы ону биз алган ценада сата албайбыз. Колдонгон буюм. Ону азыр аркасына сурайт.
Биз мисалы кредитке дагы процентин кошуп төлөйбүз. Еще алган эме идиш аяктарыбызды, мебелдерибизди да артка сатып. Канча балаңыз бар эже сиздин? Мен 3 балам бар, еще боюмда бар. Ошо азыр мисалы мен иштебей койгонго болбойт. Азыр айылда өзүбүз айылда жашайбыз, бирок бул жака айылдан каттап иштегенге бизге расход кетет. Буяка квартирага чыгып, анан иштеп атабыз. Бүгүн квартирада жашасаңар, плюс квартиранын арендасын төлөшүңөр керек. Айылдан иштеп, бөлү иштегенге мисалы бизге ошончо бензин кетет, бала менен келип кетип иштеш кыйын. Айылдан келип кеткен расход дагы даже бияктан чыгып аткандан айылдан келип кеткен бензин, балдар менен келип кеткен жол турабыз актабай атат. Ооба, эле иштеге болбой эле ошо неме болуп атат. Баягы ошо бизди колдобой, мындай кылабыз дебестен ошо иштей албайсыңар, чыгып кеткиле дейт. Силер менен келишимге келип, силердин үнүңөрдү угуп, ушул тупиковый ситуациядан чыгыштын жолун издеш жок экен да, толку коркутмай, толку акча алмай. Анан биз бу жерде бул жерде тирилип калабыз да эми. Мен мисалы 3 балам менен ушул жерде нан чайын табам. Анан кийин ушул жерден квартираны төлөйм, башканы төлөйм. Ушул жерден эле нан чай. Эми ушул жерден кичине мындай нан чай кылайын десем, болбой атат да. Өз из менен болуп атат. Кээде жок болуп калат. Мен кредит, мына айткандай кредитке алганбыз. Баарын ичини өзүбүз толтурганбыз. Негизи кредиттер Мисалы мына сыртындагы пол нелерди биз алабыз. Мына занескалар. Бардыгы гипсокартон экен. Кече занескалар бардыгы күлүп калды. Кармабай айтат. Ичем кармабай айтат, чын айтам. Ошону мен коюп бергенге бир эркек жок магачы. Мен бирөөнү коюп бер дейин десем, акчасын берейин десем, ошо адамдан бошобой атат. Анан булардын баарын ошентип коюп неме кылайын десем, жок, эптеп жабыштырып коем. Ишimiz бар, көрүң ошондон. Мындай асылып турат. сапатсыз жасаган Жабыштырып бергенде ошолор түшүп калат, биз өзүбүз жабыштырабыз. Шамал болсочу, айнектери кадимкидей титиреп, кыймылдайт. Кертилер көбү сынып калган. мэрия тараптан жасалган да, Мунун баарын ошо өздөрү жасаган. Бирок эч кимси мындай сапатсыз жасалган, сапаты жок, Кондиционер койгон чакта дагы биздин эме нормалсын коюп да турбай жокко талапка туура келет да. Себеби эме кухняда дагы арткы эшик болуш керек, запас эшик. Арткы эшик жок. Запасной эшик жок, пожар болсо толкуга бир эле жерден кирип чыгасыңар. Залда гана запасной эшик бар арт тарапта. мисалы мына күн жака койдум айли. Кондиционер коелу десек, агадан кредит алыш керек. Кредит алдык. Устолдун кредитин алып төлөй албай атабыз. Чынын айткандачы, кара наоборот аркага кетип, карызга батабыз. Мен квартирамды ар жерде иштеймин. О жерден, бу жерден кылып иштеп атып топтойм. А бу жерден там неме кылып, ошол жерден эле мурун жактан кылып иштейт элем. Азыр бу жерден чыкпай атат. Чынын айткандачы, көбү нерсени толтура албай атабыз. Бизге кайра мурунку ашканабыз болгону жакшы. Ошо Мурунку ашканабыз болгону жакшы эле. Ошентип эле заман болбосо деле карапайым эл үчүн ол жакшы эле. Скалатыбыз бар эле, раздевалкабыз бар эле. тамак аш кылдык. Кече күнү сода жакшы болбоду. Тамак ашыбыз калды, ашканда ким жейт аны? Апар эле бирөөнү коюна берип атабыз. Ошолордун расходдорду ким чыгарып берет? Биз мисалы 20 миң продукт аламбы? 20 миң эмес, 15 миңден таппай атам ошончу. Кайра эле ошону кылабыз продуктасын. Продуктасын кылгандан кийин окатабыз ошончо ашып калат. Onu kim alат onu? Продуктага да карыз болуп. Ошо да продуктага карыз болот. Мага эчтеге мындай немеси болбойт. Мурунку неме жакшы эле, азыркы вообще болбойт. Кара мэрияга барабызбы? Аренданы түшүрүп бербе деп барсак, бизге шаардык кеңештин депутаттары неме кылып берген дейт, чечим чыгарып берген дейт. А шаардык кеңешке кайрылсак, алар мэрия чечиш керек. Биз 200 деп чыгарып бергенбиз. Алар кандай иш кылды биз билбейбиз дейт. Вот ана, урматтуу Жанар мырза. Шаардык кеңештин токтому 200 болсо квадрат метринин арендага. 200дөн болгондо ошондо сиздер канчадан туура келип калат? 20 миңден туура келип калабы айына? 20.800. Эгерде коомчулукка мына бүгүн таландап коюп аткан бул нерсе чыгат. Бийликке чыгат, Жанар досубуздун өзүнүн личкасына дагы биз ссылканы таштап коебуз. Жанар мырза сиздердин үнүңүздөрдү укканга даярбы? Сиздерди кабыл ала турган болсо, же узум келе турган болсо, үнүңөрдү угуп, бүгүнкү күндө аренда платаңар 32 миң болсо, допустим, Жанар мырза келип 22 миң кылып бере турган болсо, 10 миң арзандатып берсе, ушуга ыраазысыздарбы?
болобу ошол 10 миң арзандатып берсе? 200дөн берсе нормально эле. 200дөн тура келсе, сиздердики квадрат метр бардыгыңардыкы бирдейби же разный? Бирдей бардыгыңардыкы. 104 квадрат метр. Ошондо 22 миң айына нормальнабы? Арендный плата. Нормальный. Разы болосуздар, апа? болсо сүйүнүп разы болот. Тырмышып, аракет кылып, ошондо разы болосуң дейм. Азыр эми жок жерден чындыгында баягы айтып атпайбы мына келиндер. Тамагыбыз ашыкканда эми о расход да. Эми ошо болгону бир айда 4 күн. Булар бизге ишенимге киргизди. Апта бою иштейсиң деп. Бирок ол күн жок. Болгону бир күн иштейбиз. Ошо бир айда 4 эле күн иш болду Саз айттыңыз, карыз, кредиттен карызбыз просроченный уже. Продуктадан карызбыз. Алган продукттарды төлөй албай калабыз. Урматтуу Жанар мырза, досум. Эми жумуш иш болгон жерде кемчилдик болот. Бириңин артыңан бириң колдоп, кыскасы Жеңишбек Токторовго мен ыраазы элемин. Негизи бул инсан тарыхсызып кетти. Мен бул инсанга кылган мээнети, кошко жасаган жумуштарына мен ыраазымын да. Президент өзү айтпадыбы, кээ бир жерлерде аша чабаптыр, мыйзамсыз иштер дагы болуптур. Но тем не менее тарыхсызды да. Болуп көрбөгөндөй өзгөрүү, жакшы жак өзгөрүү бар. Буга карапайым эл калк делечи, кыйналса деле кылган жумушуна ыраазы. Мен ойлойм, убакыт сааты келип, Жанар мырза, сиз деле буйруса көтөрүлөсүз. Ушул жерде өмүр бою мээри болуп калбайсыз. Карапайым элдин, ишкерлердин, булар эми жумушчулар да. Ушуларды ушул ишкерлерге колдоо көрсөтөлү деген максатта Жеңишбек Токторов жасаган жумуштарында кемчилик бар экен. Эми кемчиликти толуктаса болот. Бүгүнкү күнү ушул эл менен сүйлөшүп, элдин үнүн угуп, ижара маселесин 20-32 миңден болгон 10 миң түшүрүп берди деп атышат да. Булардын талабы 22 миң болсо биз ыраазы болобуз, талашып, тытышып, аракет кылып иштейбиз деп атат да. Налогтой, ижарасын ижарадай төлөп. Эми мен ойлойм, жалпы 32 300 канча 320 миң акча айына эч нерсени эле чечпесе керек. Бирок ушунча адамды жумуш менен камсыздап кыласыңар. Ушунча адамдын колуна иштегендерди жумуш менен камсыздап кыласыңар. Жумуш ордун сактап кыласыңар. Ушулар кредитин төлөй албай, эртеңки күнү баягы булар сөзсүз түрдө залогко бир нерсесин койду да, залогтон айрылып калды. Эртеңки күнү ызылдап, башка жерден дагы бир жардам сурап, дагы бир ажого кайрылуу жасап, башка бир жарандык активист же талант тапкыла юткан талант кошон блогерлерди чакырып жардам сурабашына ошого жол бербей, наоборот, ушулардын үнүн ушуларга жардамга кол сунуп, Жанар досум, ижара маселесин чечип бересиң деген үмүттөбүз иншалла. Биз Жанар мырзанын өзүнө дагы талант тапкыла YouTube каналы бүгүн срочно, бүгүн аракет кылып чыгарып бересиңби талант, Бүгүн чыгарып берсе, коомчулукка бүгүн YouTube каналга чыкса, биз ссылка менен Жанар мырзага өзүнө да личкасына кайрылуу жасап жеткизели. Сиздер аракет кылып көрүңүздөр Жанар мырзанын алдына барганга. Бүгүн хотя бы приемга жазгыла деп барсак, прием болбойт атасы, прием жок. Эмне себептен түшүндүрбөй атат Жанар мырза каягында? Түшүндүргөн жок, прием болбойт. Ал ошто эле жүрөбү? Жолугушууда. Жолугушууда? Элдин көйгөйү менен алышып жүрөт. Бир нече жолу барган адамдар. Анан ошол күнү биринин убактысы болот, биринин убактысы болбойт да. Азыр деле аз адамдарчы. Биринин убактысы болуп, биринisi болбой атат. Бирок ошо жок, сиздер деген мэрияга барып, кабылдана турган определенный бир күн бар да. Жанар мырза калкты кабыл ала турган өзүнүн күнү, убаксаты бар. Ошол убаксатты билгиле да, ошол убаксатка жазбаса дагы кабыл кылат деп бирок экинчи күнү барып кабыл кылдырбай койду биз. Жолоттан койбоду. Мэр жок деп койду. Бүгүн эле бар. Бүгүн эле бар. Приемга жазбайсыз, прием болбойт. То есть Жанар мырзага кабыл барып жол албай атасыздарбы? Жок, Прием болбойт. Канча көп барат? Канча жолу бар? Канча жолу бери барып атабыз? Февралдан бери эле барып атабыз почта. Жанар мырзага жол албай атасыңар. Жанар мырза кабыл албай атабы силерди. Жок деп койду. Ош мери кабыл ала албайды. Үнүңөр жетпей атат. Болушу мүмкүн эмес, мен чото. Жанар мырзаны көп эле көрүп атам го, калктар алап эле, шаар аралап эле жүрөт. Ал жеке кире албай, Элнура барып жолугушууда сүйлөдүң, Жолугушууда барып эки баласын алып барып сүйлөп келди. Сиз ошол жерде айттыңызбы Жанар мырзага, кабыл ал бизди, биз сага барып кире албай атабыз, бизди кабыл албай атат, то есть сени жок деп атат, сага кире албай атабыз деп айтып көрдүңөрбү?
Жок, бул ол жерде бул кеңеште жалпы элдин маселесин көйгөйүн угуу үчүн келди да, ол Жанар Акаев мэрибиз. Ошол көйгөйлөрдүн арасында биз ушул көйгөйдү дагы көтөрүп чыктык. Мен жеке өзүм көтөрүп чыктым. Ошол жерде дагы мына ашканалардын баары барды. Барып айтсак, ошо Айбекке баргыла, Айбек чечип берет деди. Жанар мырза калай калктын үнүн укканы келди. Үнүңөрдү укту, бирок жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Азыр мисалы баягы миң уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Ошону азыр Жанар мырзага эфирден пайдаланып айтып коет мисалы. Бар жок эле доступна, жеткиликтүү. Бул жакын, алыс деле эмес. Воскресенье күнү саат 8ден 12чейин бир келип, өзү командасы менен келип, живой бир көрүп кетсе кандай Туура болот дейм да. айттыңыз. Келип Жакшы баары бир сунуш. ашканага как раз час пик убагында көрсүн, келип бирден баштап мына до конца келип көрсүн. Канча адам, машина канча толуп, канча толбойт. Суббота, воскресенье келсе эле болот. Базар күнү эч ким болбойт. Базар күнү көрсөң ошондой базар күнү кичине адамдар болот да. Суббота күнү эч адам болбойт. Чын айтканда. Воскресенье күнү бар иш менен. Биз азыр сүйлөсөк эле мындай дейт да, 8 күн иш болуп атат силерде дейт. Суббота күнү да келип көрсүн. Суббота күнү вообще сода болбойт. Жөнөткөн адамын жөнөтүп көрсөтсүн. Столько заготовкага келебиз. Жок, воскресенье баары өзүнүн иши менен алек болуп, занят болот. Суббота күнү уже обедте, час пикте билинет. Келгенде кандай адам барбы, адам жокпу, ысыкпы, Ичин көрсүн, кылып берген условиясын көрсүн. Отуруп кеткенби, кафеде отуруп кеткенби, баягылар фотолуктар түшкөнбү, карап көрүп таанышып кетет да. Сиздердин артыңыздарда эмеректерди саткан, жок. Уна тетиктердин базары бар. Биз сиздерде эле алар бизди чакырганда, биз аларда коомчулук алып чыгып бергенбиз. Буларды кабыл алып, результат болду да. Жанар мырза, мен ойлойм, сиздерди да кабыл алат, сиздердин үнүңүздөр жетет. Сиздер чакыргандай балким, пускай будний күндөрү келсин. Кааласа Бир айдан бери чечип бериш керек да бунун үчүн. Бир ай болду, же бир ай. февралдан баштап, феврал. Майдан баштап барганбызда, мына бир ай деп коеюн, бир айдан бери чечиш керек да. Үнүбүз уксай, үнүбүз укпайтын чечип. Март, апрель, май, июнь. Үнүбүз укпайт да. 4 айдан бери. Чечилбей атат да. Мэриянын Эмне деп жооп келген? Сиздер письменде кайрылуу жасадыңыздарбы Жанар мырзага? Биз Жанар Акаевдин өзүнө кайрылуу жасадык. Шаардык кеңешине жасадык. Шаардык кеңеш эмес, шаардык депутаттарына да жаздык. Олар дагы биз палан миллион чаптаганбыз, түкүн миллион чаптаганбыз, биз түшүрүп бере албайбыз. Болгон сөз эле ушул. Биз түшүрүп бере албайбыз. Нерсе бошотуп койгула болду. Анан биз бошотуп койсок, биз каяка барып иштейсиң, аны өзүңөр билесиңер. Көйгөй чечпей ким чечет? Олар. Мисалы Ишкерлерди мындай жол менен коркутуу, үркүтүү менен колдогула деген эмес. Мисалы мен 2 инвалид балам бар да. 1-күндөн 5-күнгө чейин мен балдарым караймын. Мага суббота, воскресенье неме да? Удобный мага чыгып иштегенгечи. Мен азыр мен айтат, мына ижара топтогон Миркасым аканы да түшүнүш керек. Миркасым ака кыйналып атам деп, Элнура, кыйналып атсаң чыгып кет да, бошотуп кой да деп мага ошентет да. Анан Миркасым ака өзүңүз ойлоң деди. Мен 5 баланы, 5 этек, бир этек баланы 5өөнү багып отурам. Жок дегенде ошо ашкан продуктуму жеп, мен бир аптадан бир аптага жашап атам. Мен ошо болсам жашап атам азыр дедим. Уже мен карызга малынып, ошо бир апталык продуктуму жегенге ыраазы болуп калдым акыркы күндөрүчү. Иштебек турсун. Ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу калай калган, урматтуу Талант Акыл YouTube каналынын көрөрмандар. Силердин лайкыңар, силердин бизге катталган подпискага басып, бизге катталганыңар, эки ооз жакшы сөз жазып, комменттерди өтөткениңер дагы буларга болгон салымыңар. Бөлүшүп койгула ссылка менен, лайк басып, Facebook'тан, WhatsApp тайпалары менен ушул чыгарылыш менен бөлүшүп коюңуздар суранабыз. Мен ойлойм, буйруса бул Жанар мырзага, досубузга жетет, кайдыгы карабай сөзсүз түрдө келип, бул маселеге точка койгонго жардам берет деген ойдомун. Анткени азыркы учурда бул ишкерлерди колдош чындыгында биздин ажообуздун саясаты. Аны должным образом эл менен да сүйлөшүп, коммуникация деген нерсе болуш керек. Ар бир жетекчиде элдин үнү угуп, эл менен барлашып, буларды коркутуп, үркүтүп, чыгып кет, бошотуп кой дебестен, акыбалың кандай, кантиң, ишиң кандай болуп атат, эмне соцконтракт менен иш баштадыңбы, же эмне кредит алдыңбы, ал акыбалын сурап, ушулардын үнүн угуп, ушулар менен иштешип, кана эле силер айткандай болуп эле, силердин убадаңарды ишке ашып, берген убадаңардын үстүнөн чыкканыңарда күнүгө соода болуп, күнүгө ошол жерде сырткы, жанакы частный авто рыноктун бардыгы жабылып, бардык соода ушул жерде болуп, эл ушул жерге келип турса, булар 32 миңди ыраазы болуп эле төлөмөк экен.
убадаңардын үстүнө чыкпасаңар, жасалган салган имаратыңардын баардыгы сапатсыз болсо, кондиционер эме жөнөкөй бир алдыгы Заневсканы илейли десе көтөрө албай кулап түшүп атса, ичин өздөрү кредит алып толтурса, балдардын рызкысын кыйып, ошо соцпакетке контрактка кол коюп, ай сайын алып аткан жана пособиясынан баш тартып соцконтракттын акчасын бул жака тыкса, кредитти төлөй албай атса, ижара акчаны бере албай атса, мындай жол менен кантип бул ишкерлерди колдойсуң? Кантип анан булар иштеп үй бүлөсүн багат? Ошондуктан мен ойлойм, Жанар мырза сөзсүз түрдө келип, карапайым элдин үнүн угуп, буларга жардамга кол сунасыздар. 22 миңге түшүрүп берсин деп атат, болгон 10 миң түшүрүп берсин деп, 22 миңден разы болуп төлөп беребиз деп атат. Ишкерлерди ошол 10 миң, возможно, даже определенный убакытка, биротоло эмес, определенный убакытка ушул жерди толтуруп, биротоло силер ойлогондой иштеп кеткенге чейин, эч болбосо 5-6 ай болсо дагы. Туурабы? Ошо өздөрү айткандай 30 күн сайын иш боло турган болсо, ошо башында договордо дагы ошондой айтылган экен эле. Договордо ошо биз менен келишип договор түзгөнбүз дейт. Бирок ол келишимине мен катышкан эмесмин лично. Силер катышкансыздарбы? Ошо мына ушундай кымбаттасын 300дөн болсун деген договорго эч ким катышкан эмес. Ошол айтылган сөз болбойт атат да, азыр башка кеткен мерчи, Жеңишбек Токторбаев айтылган нерсе азыркы бүгүнкү күндө жок. Мурун кандай иштесек, азыр деле ошондой да. Бир күн иш болот. Бир айына 4 күн иш. Булардын эсеби боюнча 8 күн иш. Биз азыр эмедейбиз да. Директорго киргенде 1 ай бою постоянно соода болот деп киргизгенсиңер ошо аренданы десек, булар айтат постоянно ачык туруп атат, кирбесе биз күнөөлүмүзбүз деп койду. Соода болбосо силер да күнөөлөнбөссүңөр да. Туурабы? Соода жок, төлөйүн десеңер, соода болбосо, акча жок болсо, кантип төлөйсүңөр? Силердин эле күнөөңөр жок да. Бири-бириңе бул жерде взаимопониманияга келиш керек го дейм. Түшүнүү менен эле буларды колдоп, Жанар мырза. Мен ойлойм, сиз буга сөз көңүл бурасыз. Анткени булардын адилеттүүлүк болуш керек да. Мына айтып атат, кааласа будний күнү келсин деп атат. Иш бир эле воскресенье күнү, бир жумада бир эле күн болуп атат деп атат. Ошого карабай булар иштеп кетели. Болгон 10 миң ижараны арзандатып берсин, 22 миңден разы болуп төлөп берели деп атат. Карапайым элдин үнү угулбай, кайдыгерчилик менен ушул айда биз бере албайбыз. Биз булга акка чейин берип келдик. Будан бияка бере албайбыз биз болду. Азыр мына айдыкын бере элексиңер, бул айдыкын да бере албай атасыңар. Соода болот атат. Саратанда күнүстө тамак жебейт адам. Бере албай атабыз. Булар уже 2 айдыкына ижараны бере албай атты. Уже Арендасыбыз кредитибизди албай атабыз го, 2 айдан бери кредит төлөй албайбыз. Азыр ошол жетпей калса үйдөн токтогон акчабызды кошуп кредит немеге берип атабыз, арендагачы. Бербей койсоң бошотуп кой дейт. Бул кандай түшүнбөйбүз да. Биз ушул жерден кичине бала чака багалы деп атабыз да. Бала чака барабыз, кредит немебиз бар, квартирабыз бар деген. Анан ушул жерден нан таппай анан башка жака иштесең, ал деле болбойт. Ал деле болот, бирок ал азыраак болот да. Ошого бу жерден нан таап жейли десек, ушинтип эле бирдеке десек бошотуп кой деген. Ошол эле сөз бар, башка эч нерсе сөз. урматтуу мекендештер, бизге катталып коюңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Жакшылыкта учурашалы. Ассаламу алейкум.